Джон Хопкинс университетинин эсептөөсү боюнча дүйнөдө коронавирус аныкталган кишилердин саны 1 миллиондон ашты. АКШ пандемиянын очогуна айланууда. Бирок өлүм житим мурдакыдай эле Европада жогору. Эксперттер реалдуу сандар мындан көп болушу мүмкүн экендигин эскертүүдө. Анткени жогорудагы сандар дарыгерлер аныктаган учурларга гана мүнөздүү. Вирус жайылып баштаган 1,5 ай мурун 100 000 киши аныкталган болсо, 76 күн ичинде 1,5 миллионго жеткен. Ал эми акыркы аптада эле 2 эсеге көбөйүп 1 миллионго жетти. Соңку маалыматтарда COVID-19 менен ооругандардын саны дүйнөдө 1,1 миллион, ал эми өлүм житим 53 000 деп көрсөтүлдү. Ошол эле маалда 210 000 киши айыгып кеткен. Учурда эң эле көп катталган АКШда 243 014 000 бейтап. Өлкөнүн турмушу шал абалында. Америкалыктардын дээрлик 90% үйүнөн чыкпоо тууралуу эскертүү алышты. Бейшембиде Америка бийлиги зарылчылыктан улам көчөгө чыгууга туура келсе, бетиңерди жаап жүргүлө деп эскертти. Кеп бул жерде жүздү жаап жүрүү тууралуу болуп жатат. Балким жоолук, моюн орогуч. Өзүңүз үйдөн деле атайын жасап аларсыз, деди Нью-Йорктун мэри Билл де Блазио. Ушундай эле сунуш менен Лос-Анджелес мэри жана президент Дональд Трамп дагы кайрылуу жасады. Бирок президенттик администрациянын коронавирус менен күрөшүү боюнча координатору Дебора Брикс социалдык аралыкты сактоодо бет каптын ордун эч нерсе алмаштыра албасын айткан. Үйдө бол жазуусу казак тилинде жана орусча Казакстандын борборундагы министрлер үйүндө пайда болду. Жума күнү тартылган видео тасмаларда үйдө бол суранычы орус тилинен казак тилине алмашып турганы көрүнөт. 19 марттан тарта коронавирустун жайылышына байланыштуу Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларында карантиндик режиме киргизилген. Акыркы 4 апрелге алынган маалыматтарга ылайык, Казакстанда аталган илдетке кабылгандардын саны 500гө жетип, анын 4-ү оорудан улам көз жумду. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин ишемби күнү Москвада жаңы оорукананын курулушун көзөмөлдөдү. Бул оорукананы толугу менен бүткөрүүгө 1 ай гана мөөнөт бөлүнгөн. Москва шаарынын мэринин орун басары Анастасия Ракова оорукана 500 адамга ылайыкташып, анын жарымы жандандыруучу бөлүм болот. Көпчүлүк корпустардын негизги курулуш жана куроо иштери аяктады. Учурда жатаканаларда акыркы иштер бүткөрүлүүдө деп билдирди. Мэр Собянин оорукананын бир кошумча корпусун карап жатып, ичин жабдуу иштерин бүткөрүү керектигин айтып өттү. Курулуш татаал, оор, бирок бул куруу иштери ийгиликтүү болот деп ишенем деп билдирди. Акыркы алынган маалыматтарга ылайык, Россия Федерациясынын 78 аймагы боюнча 4 апрелге карата 4731 коронавируска кабылган адам катталып, анын 43-ü өлүм болуп, 333 адам айыкты. Друзья, давайте встретим главную пару нашего вечера, которым ничего не помешало, пусть даже в таком скромном формате, провести свою свадьбу. Майрамды жылдыруунун кереги барбы? Уфанын жашоочулары Лилия менен Вахид туугандарын жана досторун экран алдында чогултуп, Башкирияда онлайн үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүштү. Ал маареке шаршемби күнү республика боюнча өзүн өзү изоляциялоо жарыяланган күндүн эртеси өткөн. Учурдагы шартка карабай жаңы жубайлар үйлөнүү үлпөт тоюнан баш тартышкан жок. Жубайлардын ак бийи, түркүн дүйнө толгон Майрамдын алып баруучулары жана аркыл оюн-зооктор. Оюндарга катышкан коноктор актуалдуу белек катары макарон, даараткана кагаздарын алышып, утулгандар бет каптын түрлөрүн кийишкен. Тойго күбө болуп келген коноктордун бири карантин убагы болуп жаткандыгына байланыштуу эртерээк балалуу болууну каалады.